Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 13 октябрга алынган жаңылыктардын кечки топтому кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алды. Жолугушууда Айдарбеков Кыргызстандагы акыркы окуялар боюнча эл аралык уюмдардын жана өнүктөш өлкөлөрдүн позициясы менен тааныштырды. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары кайрадан кезексиз жыйынга чогулушту. Жыйын Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп, анда президенттин өзгөчө абал боюнча жарлыгы каралууда. Бишкекте 6 октябрда башталган башаламандык күндөрү түнкүсүн шаарды кайтарган элди кошуунчулардын биздин Бишкек кыймылы коопсуздукту камсыз кылуу ишмердүүлүгүн жыйынтыктады. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алды. Ага ылайык жолугушууда Айдарбеков Кыргызстандагы акыркы окуялар боюнча эл аралык уюмдардын жана өнүктөш өлкөлөрдүн позициясы жөнүндө маалымат берип, алардын Кыргыз Республикасындагы абалга тынчсызданып жатышканын айткан. Министр Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азони Аджела менен Евро биримдиктин өкүлчүлүгүнүн башчысы Эдуард Ауэр менен жолугушуу кандай өткөнү боюнча да маалымат берген. Айдарбеков белгилегендей, жолугушууда эл аралык уюмдардын жана чет мамлекеттердин өкүлдөрү өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды турукташтыруу үчүн кыргыз бийлиги жасаган аракеттерди колдошоорун, зарыл болгон жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришкен. Ал эми мамлекет башчы чет элдик өнүктөштөрдүн колдоосуна ыраазычылык билдирген. Жээнбеков азыркы тапта түзүлгөн татаал саясий кырдаалда эл аралык коомчулукту ишенимдүү маалымат менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын кошумчалады. Бүгүн саат 16:00 жогорку кеңештин депутаттары кайрадан кезексиз жыйынга чогулушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жыйын Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп, анда президенттин өзгөчө абал боюнча жарлыгы каралууда. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков 9 октябрь күнү Бишкекке өзгөчө абал режимин киргизүү боюнча жарлыгын жарыялаган. Аны парламент бекитип бербегендиктен 12 октябрь күнү кайрадан ушундай эле жарлыкка кол койгон. Мыйзамга ылайык, эгер парламент маселени бекитип бербесе, документ 3 күндөн кийин күчүн жоготот. Жогорку кеңештин вице-спикери 10 октябрдагы кезексиз сессияны алып барган депутат Мирлан Бакиров өкмөттүн курамын жана программасын бекиткен токтом тууралуу маалымат берди. Ал жогорку кеңештин коллегиялуу чечимин бекиткен токтомго жоопкерчилик менен кол койгонун, эч ким мажбурламаганын билдирди. Кабыл алган токтомдорду кайрадан иштеп чыгып, оңдоп түздөп, юридикалык жагын экспертизалык бөлүм карап, колдорун коюп келгенден кийин ошол отурумду алып барган төраганын колун коюп берүү менин милдетим болду деп айтылат маалыматта. Вице-спикер ошондой эле жыйынды алып баруу укугун өзүнө өткөрүп берген. Мыктыбек Абдылдаевдин сөзүнө таянып, анда кворум болгонун, ишеним катка депутаттардын санына байланышкан дооматтар регламентте жок экенин кошумчалады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президент Жээнбековду азыр кызматтан кетүүгө чакыргандар өлкөнү коркунучка кептейт деп билдирди. Ал белгилегендей, учурда саясатчылар кандайдыр бир талап коюудан мурда өлкөдөгү кырдаалды эске алып, салмакташы керек. Мага өлкө, эл, мамлекет керек. Ал мен тааныбаган президент, бирок бүгүнкү кырдаалды ал кишиден башка эч ким жөнгө сала албайт. Ошондуктан президентти кетиши керек дегендер өлкөнү аябагандай коркунучка салууда деп билдирди. Мадумаров президент Жээнбеков кызматтан кетсе өлкөдө легитимдүү бийлик калбай каларын белгиледи. Саясатчы ошондой эле 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин мөөнөтү 2 аптадан соң бүтөөрүн билдирип, ошого чейин өлкөдө толук мыйзамдуулукту орнотууга чакырды. УКМКнын маалымат кызматынан билдиришкендей, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата баш коргоо чарасы өзгөрүүсүз калтырылды. Атамбаев УКМКнын тергөө абагында Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча чыккан сот чечиминин негизинде киргизилди. Ошол эле учурда соттор Кой Таш окуясы боюнча кылмыш ишин карап жатат деп жазылат билдирүүдө. УКМКнын маалыматына караганда 5-6 октябрь күнкү окуялар маалында Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясына карата мажбурлоо болуп, ал Атамбаевке карата мурдагы
алдындагы чечимин өзгөртүүгө аргасыз болгон. Аталган факты боюнча ведомстволор аралык тергөө тобу иликтөө жүргүзүп, токтомду жокко чыгаруу маселеси каралып жатканы кошумчаланды. Белгилей кетсек, Атамбаев 10 октябрда Бишкекте массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча ачылган кылмыш ишинин алкагында кармалган. Аны колго түшүрүү учурунда тартылган видеодо жарыяланган болчу. Бишкекте 6 октябрда башталган башаламандык күндөрү түнкүсүн шаарды кайтарган элдик кошуунчулардын биздин Бишкек кыймылы коопсуздукту камсыз кылуу ишмердүүлүгүн жыйынтыктады. Бул тууралуу 13 октябрда аталган кыймылдын мүчөсү Улукбек Исраилов билдирди. Анын айтымында дээрлик бир апта бою 5000дей шаар тургуну 15 топко бөлүнүп иштеп жатты. Жетекчилик кызматта Азиз Абакиров болуп, 20дан ашуун координатор иштеген. Исраилов элдик кошуунчулар арасында 10-15 кызда болгонун, алар негизинен штабта кызмат кылып, уюштуруу иштерине жигердүү салым кошконун кошумчалады. Кыргызстандык ишкерлер бизнес тармагы өтө оор абалга туш келгенин айтып, саясий партиялардын лидерлерине кайрылышты. 20дан ашуун алдыңкы бизнес ассоциациялардын 13 октябрда тараткан кайрылуусунда ишкерлер оор абалда турганы, алардын бизнеси пандемиянын кесепетинен көп чыгаша болгону жана өлкөдөгү соңку окуялар тынчсызданып жатканы айтылды. Ишкерлер өз кайрылуусунда абал мындан арыда курчуп кетишине жол бербеш үчүн мыйзамдык нукка келип, өлкөдөгү кырдаалды турукташтырууга чукул чаралар көрүлүшү керек экени белгиленди. Ишкерлер парламентти кезексиз жыйынга чогулууга, күч түзүмдөрүн элдин, жеке менчиктин жана ишкерликтин коопсуздугун камсыз кылып берүүгө жана рейдердик басып алуу талаптоноо аракеттерине бөгөт коюуга чакырышты. Нарын шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын жаңа имаратынын курулушу толук бүтө элек. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Алмазбек Батырбеков Нарын облусуна иш сапар менен барганда маалым болду. Батырбеков коронавирус инфекциясын жугузуп алгандардын саны көбөйүп жаткандыктан оорукананын курулушун тездетүү керектигин айтты. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча, жеңил конструкция менен салынган Нарын шаарындагы оорукананын чатыры жабылып, терезелери орнотулду. Учурда электр жабдууларын монтаждоо, суу киргизүү, имаратты жылуулоо жана ичин жасалгалоо иштери жүрүүдө. Оорукана 70 орунду болот. Анын 20сы реанимация бөлүмүнө ылайыкталып жасалууда. Курулуш иши 55%га аяктады. Республикалык штабтын маалыматы боюнча өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны жалпысынан алганда 49871ге жетти. Өткөн суткада 343 адамдан COVID-19 табылды. Коронавирус жуктурган жаңы учурлар Бишкекте 81, Ош шаарында 18, Ош облусунда 46, Баткен жергесинде 83, Жалал-Абад аймагында 77, Нарын облусунда жана Талас аймагында катталган жок, ал эми Чүй өрөөнүндө 21 жана Ысык көл облусунда 17 адам катталды. Азыркы тапта 1776 бейтап стационарларда, ал эми 1833 киши амбулатордук шартта дарыланып жатканы маалым болду. Тилекке каршы өткөн суткада 2 өлүм катталды. Ошону менен COVID-19 өлкөдө 1092 адамдын өмүрүн алды. Алыскы аймактарда жайгашкан кабелдик интернетти алып барууга мүмкүн болбогон 20 мектепке Илимбокс жабдыгы орнотулат. Илимбокс Wi-Fi байланышын тарата алат жана жабдыктын ичинде билим берүү жана илим министрлигинин бардык билим берүү ресурстары, билим берүү порталы, электрондук китепканасы, электрондук окуу китептери, окуучулар жана ата-энелерге башталгыч класстар үчүн иштелип чыккан 7 предмет боюнча электрондук программалык методикалык комплекси, 5-9 класстарынын билим берүү стандарттарынын чегиндеги окуу материалдарынын мультимедиалык комплекси жана Википедиянын офлайн версиясы, Хан академиясынын билим берүү ресурстары, электрондук энциклопедия жайгаштырылган. Окуучулар, мугалимдер өздөрүнүн телефон же ноутбуктарына Илимбоксту билим берүү ресурстарын жүктөп алып, же ошол порталда окуса болот. Ал үчүн окуучу Wi-Fi сетке туташып, браузерге керектүү адрести жазуусу керек. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар.
Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит KG сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен кечки алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.